Ölçüle. Ekkiye деген малдар 4-кө союлат. Барыңыздарды, майраңыздарды мен куттуктайбыз. Денсаулыкта болуңуздар. Үй-бүлөңүз эметип болуңуздар. Анда сөздү Касым эжекебиз. Кечирип койгонуңузга чоң кечирим сурайбыз. Дагы жиниңиздер келди, канча көрдүк, айтып өттү. Эми негизгиси келди этибиз, аш болсун. Баарыңыздар биздей анам немелерди көрүп, өстүрдүңүздөр, силерге рахмат. Оорубаңыздар, Анда баштайлы. Апалар, эжелер, кандайсыздар, денсаулыгыңыздар жакшыбы? Индилер бар экен, бул жерде аталар бар экен. Кирип келген курбан айтыңыздар маарек болсун. Буюрса, бул чалынган курбандыктардын максаты элибизде, жерибизде тынчылык болсун, ар кандай бале кырсыктан алыс бололу деген максатта акелер ушунда ар ким мүмкүнчүлүгү барлар курбандык чалтат. Ошонун бир үлүштөрүнү сиздерге дагы бөлүшөт аталарча. Буюрса, сіздер дагы оорубаңыздар, сыркабаңыздар. Бул байкелердин дуа саламдары бар. Өздөрү келели болсо дагы биз Элим Барсынгы фонду ортодо көпүрө болуп, сиздер менен алардын ортосунда көпүрөбүз. Келиң дуа кылыңыз. Канат. Аллахым ушул азыр жакшылык нерселерди болсун, эң үлкөн болот ушул жерде. Ушул жерде жашап жүргөн ушул жакшылык нерселерди болсун. Жакшылык нерселер жамандык катардан болсун. Эми мына курмандыкта ушундай деп жакшы ниет кылып, ушундай эме берип атат, батасын берип атат. Ушу балага ушул умин Аллахым өзү куддосун, өзү куддосун. Апа, сизден бата берип коюңуз, келиңиз, элибизде жерде тынчылык болсун деп. Жакшылыктарды Алла Таала ошол балдарга силерге өмүрүңүз uzun болсун. Сизде да ушундай көп жакшылыктарды көрүп, элдин ата кылсын, көрүп, баскан кылган жерде иштелди. Курбан айт күнүнүн дагы уже түштөн кийин болуп атат. Ал эми бул кийим дүкөнүбүздө болгон болсо, кийим дүкөндө каттоодо турган үй бүлөлөргө 69 пакет эт беребиз. Буюрса, чалган курбаныңыздар кабыл болсун, курбан айт маарек болсун. Рахмат. Урматтуу мусулман бир туугандар, баарыңыздардын айтыңыздар маарек болсун. Бүгүн Курбан айтка байланыштуу каттоодо турган 126 үй бүлөгө 2 килограмм эт тараттык. Салым кошкон ар бириңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Демек, мына бүгүн дагы Курбан айтыбызды жыйынтыктап, майрамдык маана элдерге колдон келишинче сиздер берген чалган курбандыктарыңыздарды даректүү жеткирүүгө аракет кылып, баарын даректүү жеткирдик дейбиз. Ал эми бүгүн
Бул жылы Курбан айтта 609, 2 килограммдан 609 үй бүлөгө эт берилди. Ал эми чалган курмандыгыңыздар кабыл болсун, элибизде жерде тынчылык, амандык болсун. Буйрса сиздердин кызматыңыздарга Элим Арсын Ош коомдук кайрымдуулук фонду дайым даяр. Аман болуңуздар.